Венеция дүйнө жүзүнөн келген саякатчыларды өзүнө тартып турат. Быйыл ал искусство ышкыбоздорун кубантты. Бул жерде апрелден ноябрга чейин 59-чу эл аралык биеннале көргөзмөсү ачылды. Ага алгачкы жолу өз алдынча катышып жаткан Кыргызстан Туран жер аттуу инсталляциясын орнотту. Анын автору теги персиялык сүрөтчү Фируз Фарман Фармаян. Дүйнөдө кубаттуу деп мүнөздөлүп келген көчмөн маданиятын изилдедим. Ошондо бүтүндөй Туран аймагын түзүү идеясын берген Манас эпосу, ошол аймакта узак убакыт бою көптөгөн элдердин башын бириктирген кыргыз эли эске келди. Мен көчмөндөр маданиятын изилдеп, Кыргызстандын Ысык көл, Нарын аймагына бардым. Оймо чийменин таасири азырда абдан күчтүү экен. Кыргыз маданиятына таасирленип, ушул долбоорду даярдоону чечтим. Хорошо. Фируз Кыргызстандагы Алтын кол аттуу айымдардын кол өнөрчүлүк кооперативи менен 8 ай кызматташып, кийизден жасалган инсталляциясын даярдашкан. Инсталляцияда Манас эпосу менен Ирандын белгилүү Шахнаме эпосунун ортосундагы байланыш чагылдырылган. Ал тууралуу айтсам чынында таасирленем. Анткени мен нарын өрөөнүнө барганда шырдак жасоо үчүн байыркы ишеним, байыркы кол өнөрчүлүктү аркалап келген чоң энелер менен жүздөгөн саат иштештик. Алар менен 10 шырдак даярдадык. Ар бир оймону талкууладык. Сүрөтчү катары ошол оймолордон эргүү алып көркөмдүү шырдак жараттык. 2005-жылы Кыргызстан биеннале көргөзмөсүндө Борбор Азия павильонунун катарында катышкан. Бул ирет өзүнчө павильон тартуулады. Кыргызстандын өзүнүн павильону болгону өтө маанилүү. Бул 2 жылда бир жолу өтчү дүйнөдөгү олуттуу искусство иш-чарасы болгондуктан ага катышып, кыргыздардын кол эмгектерин Фируз аркылуу дүйнөгө көрсөтүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Анын техникалык жумуштары көп болду. Ошондуктан биз чогуу отуруп, эмгектерибизди көргөзмөдө кантип өзгөчө кылууну талкуулап келдик. Чет элдик өнөрпоз биенналеде кыргыз искусствосын тартуулаган себебин Фируздун чыгармачылыгын колдоп, ага демөөчүлүк кылган тууганы түшүндүрдү. Бул Фируздун демилгеси болду. Анын командасы бардык оор жумушту жасады. Мындай долбоорго кеминде $1000 кетет. Айрым мунайга бай өлкөлөр миллиондогон доллар жумшайт. Ал эми бул долбоорду биздин үй бүлөбүздүн фонду каршылады. Ковидтен улам биеннале 1 жылга кечиксе да, чет жактагы искусство сүйүүчүлөрү кыргыз кол өнөрчүлөрүнүн эмгегин көрүп, баалаганга мүмкүнчүлүк алды.